Адам өлүп калгандай эле ыйлапсыңбы, ушунчалыктан пакта коесуң деп мына ушул видеону көрүп алып көптөгөн адамдар таң калып атышат. Камчыбек Ташиев тирүү, азыркы учурда ден соолугун карап жүрөт. Президентибиз Садыр Жапаров отставкага кетиргенден кийин ден соолугуна кара досум, өзүңдү жакшы кара, эми тынч жүргүн деп эскертүү берген. Ал эми бул адам болсо ыйлап, адам өлгөндөй эле ыйлапсың го деп азыркы учурда адамдардын баардыгы таң калып атышат. Сиздер дагы ушул видеону көрүп өзүңөрдүн оюңуздарды калтырып коюңуздар. Кайра. Кайда конституцияны ойлоп таап алып, конституция деп конституцияга такыл болот, бирок эл чечиш керек деп ойлойм. Ошол туугандар. Мен бир ой менен бөлүшөйүн дедим туугандар. Ошол көчөкөнү боюнча Камчыбек Кыдыршаевдин иштен алышы боюнча уйку жок эч кимде. Курсага тамак барбай ал, тамак жейиз, тамак барбай ал. Кадимкидей ойлонуп калдык. Баары ойлонуп атат, элдин баары. Баары ойго батып кетти. Не болуп кетти деп ойдо жүрөт азыр элдин баары эле. Баягы Камчыбек Кыдыршаев кете элек жатып эле уже элдер уже сагынып баштады. Уже баркын билип баштады. Уже аябай барктап баштадык. Кадимкидей бар кезде мындай көп эметпей, кайгырбай, баягы эме беймарал жүрчү элек. Кетти дегенден жүрөк башкача боло баштады. Бул сезимдер Садыр Жапаров дагы посттон кетсе, президенттиктен кетсе, ушундай сезимдер 2 эсе 3 эселеп дагы келет баарыбызга. Көрөсүңөр. Бул Садыр Кожоевич менен Камчыбек Ташиев кетип кала турган болсо иштебейбиз деп чарчап. Анда эл ошондо баркын билебиз. Мен айткандай булар иштеш керек болчу. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Уулум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4-степенде. Жалгыз боюн эмин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Болгон балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып урукса жан дүйнөм. Менин денем тырышкандай кыйналам. Суранам кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болсоңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. 20 жылда иштеш керек болчу. Эл алып келиш керек болчу. Кайда конституцияны ойлоп таап алып, конституция деп конституцияга такыл болот, бирок эл чечиш керек деп ойлойм. Ошол туугандар. Кээ бир сын айткан саясатчылар каргачалуу күндөрү башыны бекитип чейинде жатты. Ошондо азыркы ар кайсыны түйүлүп аткан анагы кыйындар каякта эле төшөгө башын тыгып алып жатышты эле. Камчыбек Кыдыршаевчалардан өзгөчөлөнүп, жоокерлер менен бирге кам майданда элибиздин тынчтыгы үчүн согуп жүрдү. Мына биз чуркап жүрөбүзбү? Мына балдар коргоп атабы? Таканса турабыз, коргойбуз. Силер ынтымак болуп, үзүчүү болбой, урушпай, талашпай, бизди угуп туруңуздар. Дайым кайнаган точкаларда болот. Мамлекеттик иште иштебеген кезде деле Ошский событияда деле камчы чуркап жүрдү. Баткенский событияда деле камчы чуркап жүрдү. Бул эми элин жерин деген бала экен. Өмүрүн сайып коюп чуркап жүрдү. Жасаган эмгектеринин баары тарыхта кала турган бала бул. Ошон үчүн бул элдин уулу, элдик бала. Кыргызстандын кайсыл жеринде өзгөчө абал болсо, өзгөчө кырдаал болсо, чрезвычайный ситуация болсо, уже Камчыбек Ташиев биринчи жетет да. Өлкөбүздүн тынчтыгы үчүн өз өмүрүн тобокелге салды. Чечкиндүү кадамдарды жасап, эл жүрөктүүлүк, кайманбастык,
касиеттери менен душмандын жерине барып, барымтада жаткан 4 жокерибизди куткарып аман алып келди. Бұл деген Камчыбек Ташиевтің мекенчилдігі, патриоттуулугу, ел үшін күйгөндүгү, элин жерин чексиз сүйгөндүгү да бұл. Жокерлердин айткандарын угуп жатабыз. Генералдын биз менен чогуу жүргөнү бизге күч, дух берди. Biz al күч менен, дух менен душмандын мийизин кайтардык дейт.